Саламатсыздарбы замандаштар. Менин атым Аида. Акыркы учурларда көп суроолор болуп атат, медитацияны эмнеден башташ керек деп. Эгерде адамдын турмушунда көп кыйынчылыктар болсо, тоскоолдуктар болсо, же мамиле жактан түшүнбөстүктөр болсо, балким ден соолуктан кыйналган болсо, демек муну энергетика жактан караш керек. Көп тажрыйба болгондуктан адамда ушундай кыйынчылыктар болгондо 24 ашык блоктор бар экен. Ушул блоктордун баары тең 7 чакра энергоборбор менен байланыш. Демек биз ушул 7 чакраларды ушул терс энергиядан арылуу боюнча иштешибиз керек. Мен сиздерге ушул бардык чакраларды медитация аркылуу карап көрүүнү сунуштайм. Эгерде биз карап көрсөк, биринчи чакра бул ылдый жактан санаганда аты Муладхара чакрасы. Муладхара чакрасы бул өзү кызыл өңдө болот. Бул түздөн түз жер менен байланыш. Башкача айтканда бул биздин тамыр же болбосо ата бабалар менен байланыштуу. Айтып кеткендей, бул ата бабалардан келген жакшы энергиялар да бар жана терс энергиялар да бар. Жакшы энергиялар бул таланттар, чыгармачылыктар, жакшы адептер, же болбосо дагы жакшы сапаттар, устачылык деген сыяктуу. Ал эми терс энергияларды карасак, бул жаман оорулар да болушу мүмкүн, кедейлик, же болбосо арак ичүү, алкоголизм, калпайтуу, уурулук, же болбосо дагы андан башка көп терс көрүнүштөр да болуп калышы мүмкүн. Демек биз ушундай ушул көрүнүштөрдүн тамырын таап, тезирээк арылышыбыз керек. Бул энергоборборлор өзү 4 режимде иштейт. Биринчиси бул активдүү түрдө иштегени, экинчиси бул пассивдүү түрдө иштегени, тең салмактуулукта жана өтө эле ашыгып кеткен активдүү режиминде иштейт. Пассивдүү түрдө иштегенде көбүнчө адам стресске урунат. Бул убакта адам уктай албай, ойгонушу да кыйын болот. Өзү пассивдүү болуп, негативдерди көп ойлойт. Саатты укпай калат эртең менен, депрессия да көп болушу мүмкүн. Колдон баары тең урап турат. Өзүнө өзү жакпайт, өзүн критикалап турат дайыма, өзүнө ишенбейт, өзүнүн тагдырын өзүнүн колуна ала албайт. Акча келип турса дагы ал жетишпейт. Бардык боло турган иштер ортодо токтоп кала берет. Көбүнчө бул адам өлүм жөнүндө ойлоно берет. Үйдөгү сынык, бузук оокаттарга дагы колу жетпей калат. Ремонт бүтпөйт деген сыяктуу. Бул адамдын дагы көбүнчө буту ооруйт, тизеси какшап ооруйт. Көп учурларда бул адамдардын буту муздак болуп турат. Эгерде бул ашык активдүүлүктө иштегенин карасак, бул көп учурларда мындай адамдар, баягы орусча айтканда, хулигандык сапаттарга ээ болуп калат экен. Муну көбүнчө жаш өспүрүмдөрдөн байкаса болот. Бул агрессия, жөн эле кетип бара жатып көчөдөгү мүлктү тээп, сындырып, талкалоо деген сыяктуу, же болбосо бул жана көчөдө отургучтарды тээп, фонарларды сындырат деген сыяктуу жаман көрүнүштөр болуп баштайт экен. Ошол эле сыяктуу бул орто жашап калган адамдарга дагы бул кумар оюндарына кирип кеткен учурлар болот экен. Алкоголду токтото албаган учурлар, же болбосо жаңыланып жашоодон корккондор, саякатка барса дагы ошол бир эле жерге бара берет. Демек бул адамда коркунуч бар деген нерсе. Бир кийим кийсе, көп убакытка чейин кийип, которгондон эмнегедир корко берет. Негизи эле бул адамдын ичинде көп негатив ойлор болот. Тренинг сабактарынан баргысы келбей, мен аны билем, уккам деген бир баргысы келбей ушундай шылтоолорду айта берет экен. Бул адам көп иштеши мүмкүн, бирок жыйынтыгы жок болот. Көп учурларда нерв болот,
көп кийимдер буюмдары болушу мүмкүн, бирок анын баары эле сапатсыз кийимдер же жараксыз кийимдер болушу мүмкүн. Ошондуктан бул адамдарда орусча айтканда баягы безвкусица деген дагы бир сезимдер, сапаттар болот экен. Эгерде адамда бул активдүү туура иштеп баштаганда бул чакра, адам убагында ойгонот, ойлогон ой максатына жетет, дайыма көңүлү ачык болот, күлөт, чын жүрөгү менен адамдар менен жакшы мамиле жасайт. Бул адам тамашакөй болот, тамашаны дагы сүйлөй билет, тамашаны дагы түшүнө берет. Астына койгон ой максаттары бар деген. Жакшы, күчтүү адам. Бул адам бутуна турган адам. Демек, бул активдүү түрдө иштеп атканда адамдарда ушунчалык позитивдүү, жакшы ойлор да болот экен. Эгерде адамда ушунчалык ашыгып кеткен энергия болсо, эркектерге бул чуркоо, орусча айтканда лёгкая атлетика эң жакшы жардам берет. Себеби катуу чарчап келгенден кийин контрастный душ сыяктуу муздак жана ысык сууга түшкөндө бул адамдын өтө эле ашыгып кеткен энергиясын ылдый түшүрүп, адам өзүн жакшы сезип баштайт экен. Эгерде бул адамдын энергиясы ылдый болуп, пассивдүү жүрсө, чуркап келгенден кийин ушундай ысык суук, муздак сууга түшкөндөн кийин бул энергиясы дагы, вибрациясы дагы көтөрүлүп, маанайы да көтөрүлүп баштайт. Аялдар үчүн бул йога же болбосо динамическая медитация деп коет. Бул бийлеш керек. Ошондо бул адамдар, аялдар өзү дагы маанайлары көтөрүлүп, энергиясы көтөрүлүп, турмушка болгон көз карашы да акырындан өзгөрүп баштайт. Ошондон улам мен сиздерге дагы бир нерсе айтып кетет элем. Ушул ар бир чакрага медитация жазылды. Сиз ушул ар бир чакраны кантип иштетиш керек, терс энергиядан кантип арылыш керек экендигин сиз aida.kg сайтына кирип, онлайн медитациясына катышыңыздар. Мен сиздерге ушул видео жакса, ыраазычылыгымды билдирет элем. Сиз ушул каналга подписка кылып, лайк коюп, коңгуроону басып койсоңуз, ыраазы болом сизге. Мен сиздер менен коштошпойм. Эмки көрүшкөнгө чейин сак саламатта туруңуздар.